Эл башы болгончо суу башы бол деп ата бабаларыбыз бекеринен айтышпаса керек. Бул даанышман кептин чындыгы мына бүгүн 21-кылымдын босогосунда дүйнө иче турган таза суунун кризисине кабылганда анык билинди. Анткени ааламдагы климаттын өзгөрүшү менен адамзатка иче турган суунун тарчыштыгы айтарлык сезиле баштады. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына таянсак, бүгүнкү күндө 1 миллиард адам иче турган таза сууга жетпей кыйналып жашайт. Андан тышкары 2,5 миллиард адам баштапкы базалык гигиеналык санитардык системага жетпей келишет. Кыргызстан канчалык таза сууга бай дегенибиз менен кыргыз өкмөтүнүн көрүп жаткан иш аракеттерине карабастан 1 миллионго чукул адам таза суунун тарчыштыгын сезишүүдө. Расмий маалыматтарга таянсак, өлкөдөгү 1805 айылдын ичинен 725 айыл борборлоштурулган таза суу системасына кошулган эмес. 396 айылда суу түйүндөрү таптакыр эле иштебейт. Анда жашаган калк иче турган сууну ар кандай булактардан гана пайдаланышат. Кырдаалдын мына ушундай оордугун эске алуу менен кыргыз өкмөтү эл аралык уюмдар менен кызматташтыкка чыгып, калкты таза суу менен камсыздоо багытында бир катар долбоорлорду сунушташкан. Анын алкагында Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы кыргызстандыктарга жакындан жардам көрсөтө баштады. Мындай жардамдын бири Ош шаарында иче турган сууну керектөөчүлөрдүн айылдык коомдоштук уюмдарын окутуу борбору ачылды. Бириккен Улуттар уюмунун Балдар фондусу менен Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы биргелешип ачкан бул окутуу борборуна жалпысынан $12,000 жумшалган. Ошол эле донорлордун ичинде мына биздин азыр бүгүнкү иш чарага жакындан жардам берип аткан Проондун өзүндө бир компоненти бар. Ошол компонентте Goal деген программасы бар. Ошол программа аркылуу биз Ош облусунун Өзгөн жана Кара суу райондорунда көп иштер болду. Баткен облусунун Баткен районунда Карабак менен берки Дара айыл өкмөтүндө болду. Мына ушулар жакындан жардам берип, мына азыр бүгүнкү окуу борборун ачууга дагы аябай көп жардамдарын берип, бир баардыгы биригип, ошол бүткүл дүйнөлүк бак Арис аркылуу булар ЮНИСЕФ жана биз департамент менен бир $12,000 ашык бир өзүңүздөр көрүңүздөр, компьютер менен, проекторлор менен, стол-стулдар менен бүт баарын ушулар алып туруп ремонттор менен бүтүрүп беришти. Эми булардыкы бир эле бул жерде эмес, Ошто эмес, Проон аркылуу азыр Нарын облусунун туруктуу өнүктүрүү дагы бир өзүнчө программасы бар. Ал жерде дагы бир 14 миллион сомдон ашык акчаны ошол жака сарпташып иш жүргүзүп атышат. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын таза суу долбоору менен биргелешип кызматташып келе жаткан коомдук уюмдар да бар. Аларга бул ачылып жаткан окутуу борбору эң зарыл нерсе болуп келген. Борбордук Азия суу айланысы коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Мусабековдун Нардын айтымында, эми бул окутуу борборунда алар Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен кызматташкысы келген коомдук уюмдар менен мындан ары да жакындан байланышып, окутуу тренингтерин өткөрүп турушмакчы. Проон ушу долбоордун алкагында биз ушул жалпы ушу глобалдык программа бар, Goal Wash. Ошол Goal Wash программанын негизинде биз ушу Проон менен биргеликте ушул партнер катары жалпысын алып караганда биз ошол баягы ИСХАКБлардын ошо ичүүчү суу комитеттеринин айылдагы ошо институционалдык жактан өнүгүү ошо иш чараларын уюштуруп жатабыз. Азыркы учурда ушул Проондун алгачкы ушул пилотный айылдар деп коет. Ошол айылдарда ушул Саламалик жана ошо Каракулжа ошо айыл өкмөттөрүнүн эмесине ошол баягы СОПларга ИСХАКБларга негизги ошол баягы финансылык туруктуулук жактан, анан кийин жалпысын алып караганда тажрыйба алмашуу ушул иш чараларды өткөзүп туруп, бүтүндөй эле ушул ИСХАКБнын иштөө принциптери, структурасы кандай, жалпы чогулуш кандай өткөрүлөт, эл менен кандай мамиле түзүлөт, бул келишимдер кандай болот, келишимдердин түрлөрү кандай бар, ошол эл менен ошол ИСХАКБнын ортосунда баягы мамилени жакшыртуу, ушул багыттар боюнча көбүрөөк ошол баягы эме кылабыз, акцент кылып туруп, ушул жакта көбүрөөк окутабыз. Туруктуу өнүгүү улуттук стратегиясынын алкагында алып барылып жатат.
в учебный центр открывается при совместной поддержке ЮНИСЕФ, Детского фонда ООН, Всемирного банка. Эң маанилүү жаңылык катары айтарыбыз, бул окутуу борборун Дүйнөлүк банк, ЮНИСЕФ менен ПРООН биргелешип ишке киргизди. Мында биз таза суу менен иштеген коомдоштуктарды окутканга аракет кылабыз. Кесиптик деңгээлдерин өстүрөбүз. Бул долбоорлор Ош жана Баткен областтарында иштейт. Потребители питьевой воды и других заинтересованных сторон будут проходить повышение квалификации по вопросам питьевого водоснабжения. Кыргыз Республикасы туруктуу боюнча улуттук стратегия кабыл алынган, ошол президент тарабынан. Ал өзүңөр билесиздер, бул ошол 20 январда кабыл алынган. Ушул негизинде ушул иш-чаралар, программалар, мамлекеттик программа кабыл алынып, ал программа ошол Кыргыз Республикасы өкмөтүнүн ошо токтоо менен 2012 жыл токтоо менен 39 баягы токтоо менен кабыл алып, ошол мамлекеттик программа негизинде ушундай иштер азыр аткарылып атат. Бул да болсо биздин Ош областындагы жакшы бир нерсе болуп атат. Себеби мына бизде райондордон, айыл өкмөттөрдөн келип ушул жерде таза сууну боюнча окуу, алар билим алып, анан ошол жерде жерлерге барып иш жасаш керек. Кыргызстанда туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында өзүнчө бир чоң тема болуп кирген таза суу маселеси чынында буга чейинки бийликтердин тушунда деле иштеп келген. Бирок соңку жылдары долбоорду ишке киргизүүдө айылдык жамааттардын начар иш-аракеттеринин натыйжасында айрым донорлор каржылоо булагын токтотуп коюшкан эле. Бул иштер эми кайрадан жандана баштады дейт иче турган таза суу тармагын өнүктүрүү департаментинин директору Аскарбек Токтошев. Ал Кыргызстанда ишке киргизилмекчи болуп жаткан таза суу долбоорунун кийинки фазасы тууралуу кеңири маалымат берди. Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү стратегиясында бир өзүнчө бир блок менен кирди. Жана мен айтып кеткендей 4 чекит, 6 чекит деп кирди. Бул аябай көп иш-чараны камтыган блок болду. Мында президент бизге тапшырма коюп атат. 2017 жылга чейин Кыргызстанда 50 айылдан кем эмес таза сууну куруу. Ошондой эле жанагы ошол таза суу маселесине тиешелүү ченемдик укуктардын актылары бул эң негизги аябай чоң блок болуп эсептелет. Чоң маселе болуп эсептелет. Ошону да жөнгө салуу. Андан кийин 40 райондун борборунда 2017 жылга чейин жана техникалык сервистик борборлорду түзүү. Бул да аябай чоң маселе. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы алыскы аймактардын бири Баткен областына таза суу менен бирге эле бир топ социалдык объектилердин жаңыртылышына да салым кошуп жатышат. Бул областтын айрым айылдары долбоорго пилоттук аймак катарында киргизилген. Ушул ПРООНдун ушул проекттин алкагында биз эки айыл өкмөттө ушу таза суу, элди таза суу менен камсыз кылуу боюнча жана санитария маселелери боюнча бир топ жумуштарды жасап жатабыз. Бүгүнкү күндө ушул проекттин негизинде пилоттук болуп эсептелген Дара айыл өкмөтүндө эки айыл жаңы жер жана чек айылдарына 950 метр жерге жаңыдан суу түтүкчөлөрүн куруп бердик. Андан тышкары ошол Дара айыл өкмөтүндөгү 120 бала катталган бала бакчасына санитардык маселелери боюнча ошол жанагы умывальниктерине куруп берип атабыз, душтарды куруп берип атабыз. Андан тышкары күн менен ысытылуучу сууду күн менен ысытып, ошол умывальниктерге, бет жугучтарга суулар, жылытылган суулар менен камсыз кылып атабыз. Баткен областына канаатташ жайгашкан Ош областында да Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын таза суу долбоорлору иштеп жатат. Биз иш сапардын жүрүшүндө Өзгөн районундагы Саламалик айыл аймагындагы Кош Этер жана Ак Терек айылдарын камсыздап жаткан сууну тазартуу жабдууларын да көрдүк. Айылдын башчысы Чапаев Сыргабайдын айтымында бул долбоор ишке киргенге чейин эле эки айылдын тургундарынын ортосунда пикир келишпестиктер болуп келген экен. Бизде азыр мына ушу Кош Этер айылында 180 кожолук, 1200 жан. Тиги наркы айылыбыз да бар, Ак Терек деген эки айылды тейлейбиз. Ал айылда 240 кожолук, 1300 калк тиги айылдан. Жалпысынан ушу 3000 айылды неме кожолукту тейлейбиз. Азыр бары жакшы. Таза суу проблемасы чечилди. Мурда ушундай бир талаш-таштар болуп жаралып жүргөн. Эки айылга суу бериш кыйын экен. Бир конфликттер болуп жүргөн.
азыр баары чечилип жакшы, мындай талашча сөз жок. Санитардык гигиеналык нормалардын чегинде калкка иче турган сууну камсыздоо системасын жакшыртууга 395 000 сомго чукул каражат жумшалса, анын 240 000 сомдон ашыгын Бириккен Улуттар уюму көтөрүп, ал эми 10 000 сомдук жардамды жергиликтүү коомдоштук уюмдар салым катары жардамдашкан. Бизде мына ушул таза суу объектиси 2001-жылы курулган. Ошондон бери реконструкция болбой туруп, кайрадан мына ПРОН тарабынан реконструкция жасап, момундай ушул хлоротил, и резервуарды, и ограничение, свет, освещение жок эле, ушул освещениелерди койдурдук. Айыл өкмөттүн ушул өзүнүн жетекчиликке алып, ушул калкты таза суу менен камсыз кылалы, калкка таза суу берели. Бул хлоротилдин негизги максаты оору сыркоонун алдын алуу, жугуштуу оору сыркоолордун. Айыл өкмөт ушундай өзүнүн демилгеси менен ПРОНго ушул проектти жазып, ушул объекттерибиз бүтүп, азыр калкка таза суу камсыз кылып жатабыз. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын дагы бир жардамы Кара Кулжа районундагы 1-Май жана Кара Кулжа айыл аймактарына да багытталган. Бул аймакта агып жаткан суунун көлөмү 3 айылды камсыздоого толук жетпей, коңшу каналдын суусун да бул багытка кошуу каралып жатат. ПРОНдун салымы 650 000, 652 000, айыл өкмөтүнүн салымы 530 000, 32 000, биздин СОПУнун салымы 280 000 болду. Бизде системалар таза суунун немеси 60-жылы курулган системалар до сих пор иштеп атат. Өзү бир насоссуз иштейт, калган астанда ушу самотек менен обеспечивать. Ушу самотектин жетишпегине байланыштуу быйыл дагы бир проект өткөрүп, мына декабрга чейин Кудай кааласа кара төктү деп проект өткөрүп, ПСДсын 160 000 төлөп, ПСДсын бүтүрүп, ушуга ПРОН $12 500 каржылап берип атат бизге. Таза суу менен иштөөдө баардык эле сыдырга салгандай түз кетип жатпагандыгын биз айыл тургундары менен баарлашканда биле алдык. Кара Кулжа айыл өкмөтүнүн жашоочулары буга чейин салынган суу түтүктөрү жарактан чыгып калгандыгын айтып даттанышты. Чынында эле Жусуев Курманбек кетирилген катаны түздөп жатышкандыктарын моюнга алды. Эки райондо почти 65 000 552 сомдук Кара Кулжада болуп атат, 246 000 сомдук өзгөн райондо болуп атат. Бул деген ушунчалык мелки деген менен мунун жасалган иши көп болуп атат. Себеби айыл өкмөттөрдөн дагы мен иштегениме 12 жыл болду. Айылдын тургундары азыр эле таза суу боюнча нааразы болуп атат. Азыр айылдын тургундары дистриктин таза суу боюнча нааразы болгону мурунку курулган АБР аркылуу курулган суу түтүгү некачественный болгон и госкомиссия болгон эмес. Себеби госкомиссиянын немесинде булардын жасаган иштери синипке жооп бербей калган. Ошон үчүн госкомиссия болбой калган. Муну биз кабыл алынган эмес, биз ошон үчүн соттошуп да жүрдүк. Акыркы АБРдин чечимдери бар экен, ал чет мамлекеттик нерселер, АБР берген нерсенин 3 жылдык мөөнөтү бар экен. 3 жылдык мөөнөттүн негизинде булар ал акчанын артын кайрылып койбойт экен. Мирбай согласование деп койгон, ошо менен Мирбай согласование бүтүп калган. Ошо менен бул кабыл алынбай калган нерсени бизден айыл өкмөттүн жардамы менен, рай администрацияларынын жардамы менен биз муну иштетип келатабыз да. Соттошуп отургандан иштеке чыккан жок, жыйынтык болгон жок. Бирок элибиз бар экен, журтубуз бар экен. Ошо элибиздин жардамы менен, баягы инвестиция тартуунун жардамы менен, ПРОНдун жардамы менен, Альянстын жардамы менен биз ушунчалык баягы сууну элге калкка азыр обеспечение кылып келатабыз. Элдин салымы Кудайга шүгүр. Элдин салымы Кудайга шүгүр. Элде да салым бар. Элде салым бар. Аны азыр СОПунун председатели да жооп берсе керек, айтып берсе керек. Элде салым дадил. Ошондой эле ушул аймактагы жамааты 19 мугалимден жана 11 техникалык кызматкерлерден туруп, 302 окуучуга тарбия берип жаткан Токтогул атындагы орто мектепке да Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан жакындан көрсөтүлгөн жардамдын негизинде ажааткана салынып берилген. Жалпы жумшалган каражат $6440 болсо, анын $3960 Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы бөлүп берсе, калган суммага жергиликтүү жамаат салым кошушкан. Быйылкы жылы биз ПРОН менен 3-жылы тыгыз байланышты иштеп келе жатабыз. Мурунку ажааткана аябай аварийный состояниеде эле, өтө коркунучтуу акыбалда болчу. Биз ушул жерде эмгектенген мугалимдерди, ушул жерде окуган, билим алган жаш бөбөктөрдү
ошо урап калуу коркунучунан сактоо максатында Пробондун өкүлчүлүгүнө кайрылганыбызда алар биздин сунушубузду, биздин берген талабыбызды кайдыгер калтырбастан жакындан жардам беришти. Ошол 8 очколуу туалет былтыркы жылы 2 айдын ичинде бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Калктын саламаттыгына кам көрүү биринчи кезекте гигиеналык тазалыкка байланыштуу болот эмеспи? Ал эми таза суу маселеси бул жагдайда албетте биринчи орунда турат. Кыргызстанда туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында да өлкө калкынын турмуш деңгээлин тез арада көтөрүп, саламаттыгына камкордук көрүү башкы максат катары каралган. Кыргыз өкмөттүн Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен тыгыз кызматташтыкта ишке ашырып жаткан долбоорлору мына ушул мамлекеттик программаны жүзөгө ашырууга шайкеш келет.